Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Учурда сиздер Санжыра программасын көрүп атасыздар. Өткөн берүүбүздө биз сары уруусун санжырасын билген адамдарды отургузуп талкууладык эле. Кайрадан эле ошол сары уруусун ичиндеги алакчын уругу жөнүндө сөз болмокчу. Студияга келген коногубузду тааныштырып коеюн. Кубан Чороев, Байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондунун төрагасы болот. Куш келипсиң, Кубан мырза. Биз өткөндө Кубан мырза ошол көпчүлүктүн өтүнүчү боюнча сары уруусун бир катуу талкууладык эле да. Эми биздин максат эмне? Көпчүлүк баягы азыр билесиңер интернет абдан эл жалаңылышы менен кызыгып карап, биздин передачалар көрүп атпай суроо берген ушу да. Ушу аталыктарга токтолуп мен көп айтам. Ушу элдер түшүнүп калды. Ушу аталыкка токтолуп, ошонун баскан жолун, жасаган ишинде бир айтып өтсөңүздөр деген суроо коюлуп атат да. Өткөндө да ошону айттым. Ушуга бир токтолуп кетсеңер, жана атын айтпай ошонун жасаган эмгегине токтолуп кетсеңер деген бир үмүттө иш алып бардык да. Эми бул жерде сөз алакчын уругу жөнүндө болуп атат. Бул сары үчүндө алакчын уругу. Бул алакчын уругу кайдан келип чыгат? Дагы бир жолу ушул суроого, эл берген суроого мен өзүм берейин, Кубан мырза. Ушу алакчындан баштасаң. Мен өзүм ушу уруунун өкүлү катары өмүрүмдө бир топ эле ушу алакчындар жөнүндө маалыматтарды терең изилдеп чыктым да. Анан маселен кыргыздын составында алакчын деген уруу бар деп буну Абрамзондагы өзүнүн баягы кыргыздар деген китебинде жазып кетет да. Мунун чыккан жери боюнча көп маселелер бар да. Анан бул сары уруусунун курамында алакчындар орчундуу орунду ээлейт деп айтсак болот. Эми Абрамзондун бир эмгегинде айтат да, алакчын группасына, жалпысынан алакчындар деп кимдерди айтат. Бүгүнкү күндө жалпысынан алакчындарбыз дегендер бар. Анан алакчын группасына кирген уруулар бул агынайлар, бош моюндар. Абрамзондун баягы ал убакта биздин ата-бабаларыбыз айтып бергенинен жалпысынан буларды алакчындар деп айтып коет дейт да. Маселен эмне үчүн алакчын уруусунун Таластагы алакчындардын келип чыгуусунун тарыхы бул 1626-1628 жылдары болгон окуялар менен байланыштуу. Бул окуя Ташкентте болот. Эки хандык, эки чоң хан, ошол убактагы хан, Ташкенттин ханы Хан Турсун жана Туркестандын ханы Эшим, кадимки Эрешим, эңчегей бойлуу Эрешим деп айтат. Мына ошол экөөнүн ортосундагы бир нече жылдар бою экөөнүн ортосундагы саясий мындай оюндар деп айтсак болобу. Мына ошолордун ортосунда эми мен ошол жерин эле, кыска жерин эле айтайын, анан дагы уландысын айтып берем. Ошо Турсун хан менен Эшим хандын ортосундагы саясий оюндар деп айтсак болот, чабыш десек болот. Мына ошол конфликт, экөөнүн ортосунда конфликт болот да. Маселен 1614 жылы Ташкент менен Туркестанды Эшим хан Туркестанды башкарса, Ташкентти Турсун хан башкарып турган мезгил болот. Булар менен Бухаранын ханы, аларды багы Аштраханиттер деп коён да. Астрахандан келишкен убагында ата тектери. Мына ошол Бухара, Самаркандтын башкарып турган хандык экөөнүн ортосунда ар дайым согуш болуп турган, тирешүү болуп турган мезгил болчу да. Анан Турсун хан менен Эшим хан Имамкул ханга, Имамкули деп коет эми. Имамкул ханга ошондой тирешүү убагында 14-жылы Имамкул хан ошол Ташкентти алганы аракетин көрөт. Мына ошондо бир нече убакыттан кийин алар бир келишимге келет да. Келишимге келет дагы
баягы тынчтык келишими дейбиз. Ошо тынчтык келишимдин негизинде Ташкент шаарынын башчысы кылып Турсунхандын баласы тарыхый булактарда бул Бахыр ал-Асрар деген китепте жазылат. Тарыхый булактарда Шах Саид Султан деп жазылат. Шах Саид Султан, кыргыздар аны Шамей Султан деп айтышкан. Өзүнүн мындай кайманаты Шамей Султан да. Ошол Шах Саид Султанды Турсунхан баласын Ташкентке башчы кылып коет дагы, анын аталыгы кылып Самаркандтын башчысы Жалаңтөш Батыр. Ал дагы Жалаңтөш Батыр Алакчын деп, анын дагы Алакчын болот да. Ал Имам Кул хандын, Имам Кули деп аталат, тарыхта ошонун оң колу болот. Мына ошонун негизинде ал коюлушат дагы, баягы чогуу башкармай болот да эмени. Бирок анын бир жыл өтөр менен ортодо кайра тирешүүлөр башталат дагы, анан кийин Эрешимдин кызын Имам Кул хан аял кылып алат. Мына ошондо Эрешим менен Имам Кули экөө куда сүйөк эме болуп калып атат да. Ошол эле убакта Турсунхандын эжелери, аялынын бирөөлөрү ошо бул жерде тарыхый окуяларда эми көп, аны айтып отурбайм. Мына ошондой тирешүүлөр болот дагы, эң артында 1000 болсо экөөнүн ортосунда 1624 жылы деп атат да. Бул Темиргалиев деген тарыхчы жазып атат. Дейт. Бул жерде мындай болот да, эми ал убакта саясий кырдаал мындай болот. Имамкул хан ошол Хива жактарды эме, Имамкул Турсунхандын колунда Абулгазы Бахадур хан. Кадимки баягы тарыхта белгилүү Абулгазы Хиванын ханы колунда болот да. Анан Турсунхандын ою болот, ошол Абулгазы Бахадур ханды кайра Хивага анын ийнилерин хандыктан бошотуп алып, анан ошонун ордуна Абулгазыны коюш керек болот да. Жанагы Исфандияр Илбарстар беле, ошол бир туугандары да. Ошол бир туугандарын. Анан бул жерде Турсунхан болсо калмактар менен союзга эметет, барат келишимге. Силер ошол Кашкар тараптан өтүп барып Хивага барасыңар дагы, эмени Хиваны базасыңар. Мен силерге коридор берем дейт. Эмне себептен? Кашкардын Апак деген ханы болот. Ошол Кашкардын ханы өлүп калгандан кийин анын аялы Турсунхандын эжеси болот. Эжеси башкарып аткан мезгил. Баласы кичинекей кезде ошо эжесине сүйлөшүп, багы калмактарды биягынан Кашкардан коридор берип Хивага бермек болот да. Муну аны болсо негизинен бул информацияны эми багы Ишимхан менен чогуу эле сүйлөшүшкөн. Бирок Ишимхан ортодо калмактарга чабуул жасаган болот да. Бул тарыхый эме окуяларды жазып атат. Мына ошондо Турсунхан болсо Туркистандагы Ишимхандын бардык үй бүлөсүн алып келип барымтага Ташкентке алып кетет. Хан Турсун. Анткен себеби баягы келишимдер бузулду деген себептүү да. Мына ошол жерде чоң баягы конфликт жаралгандан кийин Имамкул хан кайра Бухара, Самаркандтан колдорду топтоп Ташкентти көздөй аскери менен келет да. Мына ошондо Ишимхан болсо наркы Кашкардан келип калат. Ошол убакта Турсунхандын негизги аскерлери бул катагандар экен. Анан катагандар ошол Турсунханды
берде жазат да, Бахыр Али Асрарда умертвляют деп, өлтүрүп коет. Анан башын эмеге алып келет, Эшимге. Анан Эшим хан катагандардын баарын кырат да. Анын эмне себеби болгон? Анткен себеби Эшим хан менен Турсун хандын экөөнүн туугандык жайы болгон да. Эми катагандар анын тууганын өлтүрүп атса, ал катагандарды жөн койбойт да. Ал анын бүгүнкү күндөгү саясий каршылашы болгону менен, бирок кандык жактан экөө тууганчылыгы болгон да. Муну белгилеп атат да бардык окумуштуулар, экөө тууган жагы болушкан деген. Бирок Турсун хандын бүгүнкү күнгө чейин ачык бунун ата теги ким болгон Так жок да. так жок. Бир гана белгилүү нерсеси Турсун хандын атасы Жалим Султан болгон. Бирок Жалим Султан дагы кимдин баласы болгон, ал дагы белгисиз бүгүн. Бир гана нерсе Турсун хандын ошол 1614 жылдан 1627 жылга чейин чыгарган тыйындары бар экен. Турсун Мухаммед Баатыр хан деп жазылат да. Демек ал баатырлыгына карата хандык титулду алганына мындай белги болуп турат да ошол жерде. Эми ошол согушта Турсун хан өлгөндөн кийин, анан кийин анын баласы Шах Саид Султан өлгөндө, бул деген Шами Султан кадимки өлгөндө, анын ошол бир санжыраларда айтылат 7 жаштагы баласы, бир санжыраларда 9 жаштагы баласы дейт. Мына ошону Сайрам деген жер баягы эмеге Чимкентке жакын жерде, мына ошол жерден Мураталы би бала менен кошо, Шамей Султандын баласы менен кошо дагы бир 4-5 баланы олжого алып алат. Анткен себеби ошол согушта саруулардын баатыры Тоңтөрт менен Туай дагы катышкан болот да. Баягы Тоңтөрт төңкөрө чаппаса Туайдын туу кармаганы кайдан деген сөз дагы мына ошол чоң чабышта болгон. Ошол чабышта Тоңтөрттүн Көк Дөнөн деген аты дагы өлүп калат экен да. Мына ошол чабыштан кийин ошо Туайдын баласы Мураталы би Алакчынды энчилеп өзүнө багып алып атат да. Багып алып атат жана ошол менен кошо келген балдардан дагы багып алган. Алардын арасында Агынай да бар. Мына кийин бош моюндарды дагы айтат. Мына ошол эмеден согуштан кийинки булар дагы ошого байланыштуу деп. Мына ошондуктан Агынайларды, бош моюндарды дагы биздин ата-бабаларыбыз мына бир 100 жыл мурун эле жалпысынан булар Алакчын деп эле айтып коюшчу экен да. Урматтуу замандаштар, түшүнүктүү болушун айтып коем. Мына Кубан мырза айтып атпайбы? Тоңтөрт, Мураталы деп. Бул Саруу уруусундагы Көнөк баатырдын биринчи аялынан Кыркуул, Туай, Тоңтөрт, Тогунай деген 4 бала. Ошол Туайдын баласы Мураталы жөнүндө сөз болуп атат да. Анан мына ошол бала эмеге келгенде Олжо катары келишпеди го? Олжо катары Мураталы би асырап алат да ошол баланы. Анан негизи дагы бир санжыраларда, мен окуп жүргөн санжыраларда ошол баланын аты өзү Султан Мүрөк экен да. Солтон Мүрөк же Султан Мүрөк да. Анан ал келгенде ала тай минип, ала кулундун терисинен жасалган ала даакы жабагы тон кийип, алтын айырмач кур тагынып келгендиктен анын Солтон Мүрөк аты өчүп, Алакчын аталып калгандыгы санжыраларда байма-бай айтылып жүрөт. Алакчын деп, Алакчын деп. Эми бул эми баягы Манас эпосунда мисалы Алакчын кыргыздардын тотеми катары айтылган
мисалы Чаар, Кабылан, Жолборста, Санжырада мындайча айтылат да. Мураталы би асырап алган алакчын баласы боз үйгө учурашып киргенде ордунан чоочугандай тура калчу экен. Муну айкап калган Мураталы бийдин байбичеси андан сурайт. Калдыке. Калдыке байбичеден: "Байым, сиз башка бирөөлөр учурашып келсе ордуңуздан козголбойсуз. Ал эми алакчын уулуңуз кирип келсе чоочугандай тура каласыз. Ал эмнеси?" десе, баягы аны мойнуна албай коет да Мураталы би. Анан бир күнү байбиче алакчын кирип келер маалда Мураталы бийдин багы тонун олтурган аюу талпагына тийип коет. Ошо алакчын кирип келгенде Мураталы би тура калса тону айрылып кетип, багы аюу байбичесине ачылып калат да. Ошондо Мураталы би байбичесине айткан экен да, алакчын кирип келгенде андан мурун бир Чаар, Жолборс кирип келгендей көзүмө көрүнөт. Ошондо коркуп тура калам дептир. Бул Санжыраларда дагы алакчындын мындай колдоочусу катары айтылып келет да бул эмеде. Анан бул 9 жашар баланын алатай минип, анан аладакы тон кийип келип атканындагы бир себеби бар да. Түрк элдеринде, жалпы эле кыргыздарда бир баягы балдарын мындай салтанаттуу көтөргөндө, баягы мындай насили катары. Ошондо тон кийгизип, мындай кур байлап эметчи да. Мисалы ошондо бул деген Султан Саид Султандын эмеси болуп атат да. Шах Саид Султан, Шами Султандын баласы. Баягы 9 жашка келгенде ага дагы ошондой тон кийгизип, алтын кемер кийгизип, бул баланы баягы эмеге даярдап жүргөн да. Башчылыкка, хандыкка даярдап жүргөн, ошонун белгиси болуп атат да. Урматтуу замандаштар, мына жерден Кубан мырза да айтып кетти. Мураталы да көрөгөч киши болгон. Бул баягы олжулор келгенде, бул бир варианты да. Олжулор келгенде анын түшүнө чыгып караптыр. Малдарды карайт, колго түшкөн кишилерди карап кетип жатса, жана ала атты көрөт да. Атты көрсө жанында бир кичинекей жаш бала уктап жатат дейт. Ошондон нур түшүп турган экен да. Эми сарылардын айтканы боюнча нур түшүп турган да. Анан кийин баягы улам кайра карайт да, бул эмне? Көзүмө көрүнүп атабы дегендей. Нур түшкөнүп турат да балагачы. Анан кийин ошондо басып барып анан баары эртең бөлүшөбүз. Баягы бөлүшөт да олжону. Деп турган өзүнүн курун, Мураталы бийдин куру, өзүнүн курун жана ала аттын мойнуна такпай тур. Анан эртеси чыккан элдер бөлүшө келгенде, бул Мураталынын куру турбайбы деп турган бала менен чогуу элем дейт да. Жана бул Мураталы бекер бала эмес экенин байкаган дейт да ошондо. Сен айтпайсыңбы, хан династиясы, хан тукуму депчи, мына ошого тиешелүү болуп атат да. Мураталды көрөгөч киши ошону байкаган үчүн Мураталынын куру турат го, ат менен баланы бергиле деп айткан экен да. Бул бир варианты да. Анан маселен эми алакчын деген уруу ошол убакта болгонбу деген сөз дагы болушу мүмкүн да. Негизи алакчын деген уруу ошол убакта. Анан берде кызык нерселер ушу Махмуд ибн Валиде жазылып жүрөт да. Бул минтип жазып атат. Султан Турсун Султанов кляшторный экөө жазган тарыхый китепте в указанный год дейт, бул 1626-27 жылда айтып атат. Пишет Махмуд бен Вали. Ишим Султан, то есть Ешим хан да айтып атат, решил устроить набеги на юрты калмаков. Он собрал, дейт, под свои знамена все свое войско алакчинов и других подвластных племен улуса, а также часть катаганов, что были опорой Турсун Султана, и двинулся в один из пределов Магалистана. Напал на становище калмаков и подверг их разграблению. Демек, бул жерде тарыхый маалыматта
все свое войско Алакчынов деп атканы бул Эшим хандын негизги аскер бөлүктөрү Алакчындардан турганын тарыхый булак жазып атат да. Демек ошол Эшимдин дагы Турсун хандын дагы негизги аскери бөлүктөрү Алакчындардан турган деп бул маалыматта берип атат да. Демек бул деген 1626-27 жылдар. Бул жылдары ошол эле саруулардан Тубай менен Тоңтөрт катышып атса, ошол эле Тагайдын балдарынан Чаа катышып атат. Бул Тагайдан Богорстон, Богорстондон Чаа да, туурабы? Ал убакта Чаанын балдарын бүгүн биз солтолор деп айтабыз, мисалы. Бул убакта кыргыздардагы жанагы жаш уруулар пайда боло элек кез, ошол уруулардын аталары катышкан согушта, мындайча айтканда, ошол убакта эле Алакчын уруу катары Эрешимдин негизги аскер катары бир вариант айтылып жүрөт да, негизи. Турсунхан болсо ошол Эрешимдин эле бир аталаш туугандары катары айтылат, бирок анын кайдан кандай байланышы бар эмеси жок. Мен өзүм ошол Алакчындын 18-ci урпагымын да, 17-ci урпагы болом. 400 жыл өттү ошол мезгилден бери. Мына азыр Алакчын уругуна десек болот. Ошол уругуна эле, уругга эмес, 400 жыл болуп атат да. Ошол баладан кийин Ири Жолон, анан Кычымерген, Кычымергенден берки Сатыкей болуп бөлүнүп кетет. Жумабай Сатыкей, анан Солтонмүрөк, Солтонмүрөктөн бул жалпы таластагы Алакчындардын бардыгы тарайт да. Бул Солтонмүрөктөн Арзыкулдан анан жана 5 бала. Жана Касма, Түйтө, Бабыр. Жок, негизи эки варианты бар, бирок мен үчүн туура варианты ошо Солтонмүрөктүн 5 баласы болгон. Ошо 5 баласы. Арзыкул, Касмат, Калча, Түйтө, Бабыр. Мына ушулар бир тууган болот. Бир тууган, 5 бир тууган да. Булар 5 берен, ушулар негизги чоң 5 берендер ушулар. Ушулардан негизги таластагы Алакчындар тарайт да. Мен ошол Арзыкулдан Тагайкул, анан Тагайкулдан бизде болсо Бооруке би, анан Сырдыбай деп экиге бөлүнөт. Эки баласы бар. Эки баласы бар. Сырдыбайдан болсо кадимки баягы Бердике Баатыр, анан 5 берен деп айтабыз, берендер. Ким ошо 5 берен? Бердике, Бердиш, Бердикожо 3 бир тууган булар менче. Андай. Бердикенин балдары 5 берен. Бердикенин 5 баласын негизинен ошону 5 берен деп айтып коет да. Жаныбек, Жабыке, Тойчубек, Сатыбек 5 берен деп айтат. Ал эми бери келет турган болсок, Бооруке би болсо, Бооруке бидин дагы 5 баласы болгон. Бооруке биден Алчыкен, Коңкобай, Кубатбек, Шабото, анан ошо дагы бир баласы. Шаботодон мен ушу Шаботодун урпагы болом да, негизичи. Шаңгытайданбы? Шаботонун Шаңгытай деген. Анын улус баласы Ажыбекте. Улуу баласы Ажыбек. Мына ошол. Сен Ажыбектенсиңби? Мен Ажыбектенмин да. Мына. Бул эми мындай. Эки убагында эки Ажыбек болгон. Ошо Бооруке бидин Алчыкенинин Ажыбеги муну хан Ажыбек деп койгон. Бул Ажыбек кадимки Ажыбек Датка. Ошол эле Ажыбек Датканын атасынын бир тууганы Шаботодон биз болуп атабыз да, Шаңгытай. Эми биздин Ажыбекти негизинен Шаңгытай Ажыбек деп койгон экен да. Анан Шаңгытай негизи бул мен изилдөөлөрүмө караганда Шаңгытай бул кадимки балык оостун таятасы болгон.
балык ооз балалык чагымды баягы эмесинде эскерүүсүндө жазылат, баласына калып калган эскерүүсүндө балалык чагын ошо 9 жаштан 14 7 жашынан 14-15 жашка чейин Кен колдун оозунда Шаңгытай аталган Ажыбектин колунда өткөрдүм деп эскерет. Шаңгытай Ажыбектин, Шаңгытай Ажыбектен. Бул Бекмурат Кумар уулу да, бул өз аты. Бекмурат Кумар уулу. Ал өзү негизи бул Сарбагычтардын Чоң Чарык деген уруунан болот да. Анан апасы ошо биздин Шаңгытайдын кызы болгондуктан ошо Кен колдо өсүп, анан ушул Кен колдо чоң манасчылардын багы таасири тийип, ошол жерден манас айты өсөт да. Анан кийин элдин баары айтат: "Эй, сен ушундай жомокторду айтасың, дастандарды айтасың, манасты айтасың, сен хан Ажыбекке барсаң жыргайсың" дейт да. Мына ошондо менин ошо 7-чи атам Ажыбек манап, ошол эменин Шаңгытай Ажыбек балык оозду төөгө мингизип эмеге Үч Коргонго нары Кен колдон ашырып нылды менен жөнөтөт экен да. Хан Ажыбекке барып ошонун ордосунда эми Ажыбек Датка. Ажыбек Даткага ырдай берем депчи багы. Анан багы барып ошондон кийин барып бул жазууларда баардыгы эскерилип жазылат да. Эми ошол кийинки эмеде айта кетсек, бул Ажыбек Датка, кадимки Ажыбек Датка бул Алчыкендин баласы, ошо Боруке бийдин небереси болуп атат да. Эми Ажыбек Датканын бул кыргыз тарыхындагы ролу өтө чоң да. Не себептен дегенде, Ажыбек Датка кыргыз тарыхында эң биринчи даткалардан болгон да. Мисалы Алымбек Датка, анан кийинки даткалар бул кийин болгон даткалар. Бул Ажыбек Датка эң биринчи Түндүк Кыргызстандагы эң биринчи даткалардын бири. Убагында ошо Түндүк Кыргызстанга таасири чоң болгондуктан ошо Кокон хандыгы да Түндүк Кыргызстандагы бул Тагайдын балдарына дагы таасирин ошол Ажыбек Датка аркылуу тийгизип турган да. Маселен, мисалы Канай бул кадимки биздин Байтиктин атасы. Канай бул Ташкенге барымтага, ошо Кокон хандыгына барымтага түшүп калат да. Мына ошондо Ажыбек Датка ошол Канайды бошотот. Анан негизги Кокон хандыгынын максаты бул Түндүк Кыргызстандагы ошол Тагайдын балдарын дагы багынтуу болгон да. Бул Чүйдөгү, нары Токмок, Ысы көлдө Бугу, Саяк, Сарбагыч ушул урууларды. Анан бир убактарда Канайга айтат ошол Ташкенттин кушбеги: "Биз ушул Чүйгө келип өзүбүздүн эмелерибизди коебуз, бийлигибизди орнотобуз" деп. Ошол заманда бир топ кыргыздар ушул Түндүк Кыргызстанда кыргыздар Илеге көчүп кетет. Бул Казакстанда Илеге. Мына ошондо Ажыбек Датканын ролу ошолорду кайра кайтарганга, анткени себеби Ажыбек Датка ошо Ташкенттин кушбегин кошо алып Илеге барып, ошол жерден сүйлөшүшөт кыргыздын бектери, бийлери менен. Ошол эле Сарбагыч, Бугу, Саяктын эмелери менен. Анан бир келишимге келет. Ошол жылкы мененби баягы салыгын беребиз, бирок баш бермей жок, баягы аскер бермей жок деген эме менен багы Ажыбек Датка айтат экен: "Силер бул жакта жер бош калды. Эгер силер кайтып келбесеңер жерге, бул жерде казактар ээлеп алат. Андыктан силер кайра кайткыла, бир 20 жылкыдан 2-1 жылкыңарды берип койсоңор кемип кетпейсиңер" депчи. Мына ошондон кийин казактар менен ошо биздин кыргыздардын бул Ашмурадан баштап бул Каркырага чейинки, Үч Алматыга чейинки территориялардын көбү ошол убакта баягы кыргыздардыкы болгон экен. Ошол казак менен кыргыздын эмесин,
чек арасын бычып берүүдө ушу Ажыбек Даткандагы ушу Кокон хандыгына болгон таасири аркылуу чоң болгон экен да. Урматтуу замандаштарым, Ажыбек Датка жөнүндө сөз болуп атат. Ажыбек Датка кантип каза болду аны жакшы билебиз, аны токтолуп отурбайлы. Кийин баласы Нурак Датка болду. Анда элге кошкон салымы күчтүү болду. Тышкы душмандарга каршы чоң бел болуп турду Сару эл үчүн. Кийин Нурак Датка да дарга асылып кетпедиби? Туурабы? Андан кийин Кыдыралы Датка болду. Шуну Кокон хандык кайра атасынын эмесин берди, чининчи. Эшенкул жөнүндө айтсаң, бул Эшенкул ажы, бул Датка болгон жок да. Эми Эшенкул ажы баягы сөзүнөн айткандай эле ажы деп айтылып атпайбы? Бул дагы заманынын өзүнүн бирден бир акылмандарынын бири болгон экен да, Эшенкул ажы. Бул кишинин менен эми негизинен айтканда Ажыбек Датка болгону жана анын урпактары ошондой чыккан урпактары болгон себеби алардын атасы дагы Алчикен дагы өтө заманды мыкты баатырларынан болгон да. Мисалга айтсак, Таласты убагында Таласка Абылай хандын аскерлери Таласка кирейин деп турганда, ушу Алчикен баатыр өзү жалгыз барып Абылай хан менен сүйлөшөт да. Мына ошол Алчикендин ошондой саясатынан, ошондой чоң казактын хандары менен мындай келишимге түзүп, элин сактап калган баатырлардын урпактары албетте чыкпай койбойт да, негизинен айтканда да. Анан ошол эле Эшенкул ажынын замандашы ошо Берендерден, Бердикке баатырдын урпактарынан бул Жаңкороз ажы. Ал ошо Эшенкул ажы менен замандаш болгон да. Ошол Жаңкороз ажынын дагы ролу өтө тарыхта чоң. Энткен себеби Жаңкороз ажы негизи ошол убакта бул Шабдандын, Байтиктин замандашы экен да. Мисалы Шабдандын өткөргөн кыргыздардын, бул Түндүк Кыргызстанда чоң курултайлардын бардыгын ушу Жаңкороз ажы башкарчу экен. Эми багы башкарган кандай? Багы спикер, азыркы замандагы мындай спикери да. Ошондой акылман кишилерден болгон экен. Эми багы тарыхта мындай сөздөр калат да, бул Ажыбек Жаңкороз ажынын заманында бул орустар Кыргызстанга келип, жаңыдан ошо Түркистанды басып, Таласка да кирип аткан убагы болот да. Анан Таласта бир топ жигиттер орустардын аскери тиги Оли атага келиптир деп баягы разведкага барышып, алардын замбиректерин көрүп, анан айтып келишет да, ушундай орус деген калк ушундай болот экен, сары келет экен, көзү көк келет экен, сакалдары кызыл келет экен десе, анан ошол Жаңкороз ажы айтыптыр да, алардын оозу мурду бар бекен деп. Анан бар экен, бизде эле кадимкидей эле киши болсо, анда алар менен сүйлөшсө болот турбайбы деп. Но ушу Таластагы уруулардын элдин баягы үркүнгө кетпей калганын себеби да ушундай да. Ал баягы ошол генерал губернаторлору менен жакшы мамиле түзүп, ал эле эмес, бүгүнкү күндө мисалы ушул тарыхый экспонаттар бар, дүйнөгө белгилүү, жанагы Таласки надписи деген чоң таштарда рундар жазылган. Мына ошолордун бардыгын ошол генерал губернаторго көрсөткөн киши дагы ошол Жаңкороз ажы да. Бул Эшенкул ажынын өзү туура айттың. Эшенкул ажы өтө кадырлуу киши болгон экен. Бул жанагы үркүнгө өтүп качып атканда алдын ала сезген экен. Жана элди чогултуп айтпадыбы? Канчаңар жолдо кырыласыңар. Чоочун жерде, чоочун элде силер жыргап кетем деп ойлобогула. Баягыдай орустун оозу көзү бар бекен дегендей, Жаңкороз айткандай, орус менен мен сүйлөшөм деп, анан баягы орус бир кыргыздын бийлерин алып орус менен барып сүйлөшпөдү. Орус сүйлөшкөндө айтты, тынч турсаңар кала бергиле деп.
эшен кулажы калып калган. Ошентип элин алып калган. Жанагы канал каздырган эшен кулажы. Бул эшен кул чоң атаңардын эмгеги абдан чоң. Жакшы. Бул негизинен урматтуу замандаштар. Негизги Алакчын уругунун белгилүү кишилерин айтып өттү. Эми биз ушул Кубан мырзага бир суроо берсек. Кубан мырза, мына өзүң илимий деңгээлде дейбизби? Кыргыздын ДНКсын изилдеп жүрөсүң. Кыргыздын генетикалык структурасын айтсаң. Кыргызда канча гаплогруппа бар? Эми гаплогруппа деген бул ДНК илиминде, ДНК генеалогия илиминде эми багы байыркы уруу деп айтып койсок болот да, эркек жактан. Анан бир кыргыздарда бир 5-6 мындай белгилүү гаплогруппалар бар. Бирок кыргыздардын өзгөчөлүгү, мисалы ошол эле казактарга же өзбектерге же тажиктерге караганда өзгөчөлүгү кыргыздардын басымдуу көп бөлүгү бир 65-70% бир гаплогруппага карайт да. Бул R1A1 гаплогруппасы. R1A1. A1. Багы кыргыздын оңунда дагы, солунда дагы, ичкилигинде дагы негизги гаплогруппасы мына ушул гаплогруппа. Өзөгү ушул деп айтсак болот да. Биз көрүп калганбыз R1A1 депчи. Анан эми негизги менин бул максатым бул бүгүн эми дагы бир жалпылап кыргыздар жөнүндө дагы көп айтарбыз эмки берүүлөрдө. Эми бул сапар биз Алакчындар жөнүндө айтып аткандан кийин мен ошо акыркы жылдардагы изилдөөлөрүмдүн баягы негиздерин берип коеюн да. Кубан мырза, биз Санжырада бул Алакчыны биз катаган дейбиз. Негизичи. Бирок саруу ичинде Алакчын саруу катары эле белет. Эми кийинки кезекте мына өзүң изилдеп жүрөсүң. Ушул жерде бир жакындыктар барбы саруу менен Алакчындын генетикалык жактан? Эми маселен ушул суроо мени көп жылдан бери кызыктырган суроолордун бири болуп келди да. Эми Санжыра эч качан калп айтпайт да негизинен. Анан биздин ата-бабаларыбыздан келе аткан Санжырада бул Алакчын Шамий Султандын 9 жашар баласы деп айтылып келет да. Шамий Султан эми бул Турсун хандын баласы болуп атат. Эми уялаш иниси деп дагы айтылып. Вот ушуну айтам. Инисиби баласыбы? Баласы, бирок ал убактарда баягы уялаш иниси деп айтылып келгени бар. Иниси деп айтылып келгени бар. Эми иниси деген жумшагыраак болот да, баласы десе баягы катуураак эме айтылат. Эми ошондуктан баягы уялаш иниси деп койсо керек да, баягы Шамий Султанды. Турсун хандын өзүнүн чыккан жери тарыхчылар үчүн дагы чоң мындай орусча айтканда загадка да. Турсун хандын келип чыгышы. Бир булактарда бул Жалим Султандын баласы деп айтат, бирок Жалим Султан дагы кимдин баласы экенин белгисиз. Кыргыздардын кээ бир уламыштарында Турсун ханды дагы Жалим Султан багып алган деген дагы уламыштар бар. Ушундай версиялар, мындайларды мен окуп угуп эле жүрөм да. Демек, бунун тегерегинде өтө чоң мындай суроолор жаралып келген. Андан кийин Мураталы би багып алгандан кийин Мураталы би жөндөн жөн эле багып алдыбы? Анткени себеби ал убактагы биздин бийлерибиз, аталарыбыз өтө көрөгөч болгон да. Бөлөк бир элдин балдарын жөн эле багып алып, өзүнүн баласы менен эмчектеш кылып өстүргөн эмес да. Демек, алардын дагы негизги, анын дагы ошол убакта бир билгени болгон деп айтсак болот да. Мен дагы акыркы жылдарда бул биз бүгүн канча деген бир эле уруу эмес, саруу эмес, бир нече уруулардан ДНКларды алып, бүгүнкү күндө бир 20дан ашып кетти балдардын. Жанагы 200-300дөн ашык баланын мындай кыска тестин алдык.
Эми кыска тест деген баягы гаплогруппасын аныктай турган. Ал эми бир 20дан ашып калды ошол балдардын чоң тестин. Бул эми дүйнөдө чоң ачылыш болду да, бир 2 жыл болду. Big Y деген тест. Бул деген сиз менен мен экөөбүздүн общий жалпы атабыз кайсы убакта жашаган, канча атада биз барып бир атага кошулабыз деген мутацияларды эсептеп берүүчү 500дөн ашык маркерди камтыган анализ да. Эми бул анализ өтө кымбат. Эми мындай айтканда орточо кыргыздар үчүн мисалы $600 бул кымбат эле баада негизинен. Эми ошонун кымбаттыгына карабастан мен ушул 4 саруу уруусунан чыккан 4 өкүлдү тандап алдым да. Анан башка өкүлдөр өздөрүнчө, мисалы тагай адыгинеде тагайдан тарагандар өздөрүнчө тапшырды. Мен болсо бул 4 өкүлдү ушул саруу уруусунан тандап алдым да. Биринчиден, бул алакчындардан бирөөнү биз алакчындардан 2 ооз тапшырганбыз. 2 ооздуку тең окшош болуп чыкты да. Анан бирөөбүздүкүн жанагы чоң Big Y тапшырдык да, чоң анализге. Анан ушул саруунун ичинде колпоч деген уруу бар, ошонун ичинде култай бар. Култай бир тууганы катары кетет. Колпочтун култай бир тууганы. Ак кийиз колпоч култай бир тууган болуп. Ошонун өкүлүнөн бирөөдү. Анан саруунун мен эметпесем Тагайбердисинен баркылар. Тагайбердиденби? Тагайберди, баркылар. Тубайдын биринчи баласы Тагайберди. Тубайда, эми Мураталы, Тубай бул Тагайберди, Меңди, Мураталы бир тууган. Тагайбердиден Токтомуш, Жамантай. Ошолор кетип атат да. Бул эми накта сарууга кирген эме да. Эми андан кийин дагы бир саруунун дагы бир веткасынан да, подразделениясынан, жалпысынан ошондо биз 4 саруу дегендерди бөлүп алып туруп тапшырдык да. Кызык нерсеси, эми кийинки мен эми бүгүн гипотеза катары айтып атам, бүгүн анткени себеби дагы биз текшерүүгө муктажбыз. Эмне себептен дегенде, сол кыргыздын сол канатынан бир гана саруулардан Big Y тапшырып атабыз да. Сол канатта бир гана саруу эмес, кушчу дагы бар, басыс дагы бар, мундус дагы бар, Кытай дагы бар. Эми ушулардын баарын тапшырсак, албетте эми тереңирээк, туурарак чыгат деген ойдомун да. Бирок баягы саруу уруусунун 4 өкүлүн мен тапшыргандан кийин, ошонун ичинде мына алакчындарды тапшыргандан кийин биз кандай эмеге келип атабыз? Бул дагы предварительный деп коеюк, орусча айтканда. Кыргыздардын оң канатына билесиздер кимдер кирет, мисалы адыине Тагайдын балдары оң канатка кирет, багы Агуулдун балдары десек болот. Мына ошолордун балдары 700 жылда барып бир атага кошулат экен да. Барып 700 жылда барып. 700 жылда. Бул деген мисалы айтканда 1300 жылы как раз Чыңгызхан заманында барып бир атага кошулуп атат да. Арыраак болуш керек. Арыраак, ошол Чыңгызхан заманында адыине Тагайдын балдары. Ал эми бул саруулар, ошонун ичинде алакчындар, бул жерде сарууларга, эң алакчындарга эң жакын уруу, кыргыздардын арасында эң жакын уруу болуп саруулар чыкты да. Демек, Мураталы би жөндөн жөн эле бул алакчынды багып алган эмес, ал билген бир 7 атадан, ар жакта бир 7-10 атада эле бир атага кошулуп каларын, бир уруктан, бир атадан тараган элдин баласы экенин бул Мураталы би сезип билгени бар экен көрүнүп турат да. Экинчиден, саруу менен алакчындар бул жакын болуп атат. Анан жалпысынан сол канат, оң канат менен
1250 жылда барып кошулуп атат. Демек, сол канат менен оң канаттын бир атасы биз Долон бийге эле кошуп салып атпайыкпы? Долон бийден нарыраак, тереңирээк жактан барып бир атага кошулат экен. Бир атага кошулат экенбиз да. Демек, жанагы ак уул менен куулду биз бир жактан эле Алып атпайбызбы? алып атпайбызбы? Демек, биз нарыраак жактан алышыбыз керек экен да. Негизи бул Долон бийден дагы нары бир 15-16 ата нары барат экен да. Туура. Оң канат менен сол канаттын. Ошондуктан алакчындар менен саруулар булар сол канатта болуп калып атат да, бул ДНКнын эмеси менен. Жалпысынан ошол могул тарыхта жазылып жүргөн, ушул немеде Махмуд бен Валиде жазылып жүргөн, ушул Ишим Султан решил устроить набеги на юрты калмаков, он собрал под свои знамя все войско алакчынов деген. Мен ушу ойлоп атам, бул ошо сол канатка кирген уруулардын бардыгынын алакчындар деп атаса керек депчи. Анткени себеби багы источниктагы бардыгы ошол жака мындай ушул версия мындай чыныгы көрүнүп аткан себеби да ушул да. Урматтуу замандаштар, ушул жерден биз баягы ДНК кирип кетпедиби? Кыргыздын генетикасына кирип кеттик. Бул негизги Кубан мырзанын темасы. Биз ушу азыр алакчын жөнүндө айтып атканда мен бир нерсеге токтолгум келет да. Мына менин колумда китеп бар. Родословное древо тюрков дейт. Ушул китепти баягы Гулагунун абагынын Газанхан деген небереси болгон. Ошо Газанхан 1302 жылы санжыра жаздырткан да. Казвани деп атпайбызбы? Казвани деп аткан. Ошо Казвани 9 моңол менен жазат да. Ушул жазганды 1600 жылдан кийин жанагы биз өзүң айткан Абулгазы Бахадур улайт. Анан эле ушул жазганды родословный тюрков, кыргызов, казахов и ханский династия деп казак санжырасы Шакарим Кудайберди болуп атканда, бул мен ойлойм бул так. Шакарим Кудайберди муну түздөп кеткен да. Мына ушул жерден эмне айткым келет? Биз жана Турсун хан жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Мен китепти ушу барактап отуруп, бул көрсө бул Турсун Мухаммед Султан деп айтылат экен. Туурабы? Турсун Мухаммед Султан деп айтылат экен. Эми урматтуу замандаштар, мына мен ушул китептен издеп отуруп Турсун хандын генеалогиясын изилдеп чыктым да. Бул 1600 жыл жазылган, 1640 жылдары жазылган да. Ошондо бир кызыгы, бул Чыңгыз хандын жочусунун Шибандан тарайт да. Ошо Шибандын мындай айтканда 11-чи атасы Тимуршейх деген болгон. Ошо Тимуршейх душман менен согушуп атканда баягы кызып кетип өзү жалгыз кирип кеткенде, душман чогултуп өлтүрүп койгон да. Анан душмандар келип ушундан эч бир тукум калбасын деп барын талкалайт да. Бирок аялынын боюнда 3 айлык бала калган экен. Ошондон жана Ядигер деген туулуп атат да. Ким сен да айтпадыңбы? Ядигерди уккансың да. Ошо Ядигерден Аваниш, Дин Мухаммед, анан Баянды Мухаммед, ошондон Турсун Мухаммед деп чыгат экен да. Турсун Мухаммед Султан. Бул жерде эмне далилдеп атат Абулгазы Бахадур? Абулгазы Бахадур айтып атат. Баягы эспандер кимдер кууп чыкпадыбы? Атасын өлтүрүп Абулгазыны буртагандарычы. Кууп чыкканда бул Ишимге барып атпайбы? Кубан. Ишимге барып бир 3 айда турдум деди го. Андан 2 жылдай кимге бардым деп атат? Турсун ханга бардым деп атат. Ошондо Турсун Ишим хан айтып атат. Мен ошо таң калганым ушунда, биздин үйгө Ядигердин тукумунан биринчи жолу конокко келип атат дейт. Туурабы? Ядигер дейт. Бул эми Жедигерби, Ядигер дейт да мына. Ошол жерин окуп берип коеюн да мынакей. Минтип жазып атат да Абулгазы хан. Я отправился к казахам, дейт, в Туркестане. У Ишим-хана я провел 3 месяца. Вот 3 месяца. Анан в то время ханом был Турсун-хан, старшим ханом был Турсун-хан. Он приехал в Туркестан из Ташкента, дейт.
Ишим-хан отправился повидаться с ним, меня же оставил дома. Возвратившись после свидания Турсун-ханом, Ишим взял меня с собою, повел к хану, представил ему и сказал: это Абул-Гази из рода Ядгар-хана. Ооба, Ядигер Ядыгер деп атат да. До сих пор еще никто из членов этого дома не приезжал гостить к нам деп туура. атат. Мен кыргызча айтып атам да, бирөө да келген эмес. Булардын үйүнөн бизге эч ким конокко келген эмес деп атат да. До сих пор не приезжал гостить к нам. Наших же прибывало у них много дейт. То есть биздикилер буларда көп барган буларга депчи. Анан было бы желательно, чтобы он находился при вас деп Абул-Газини Турсун-ханга Ишим тыштап кетип атат да. Эми ушул жерде бул версияны тиги берки китепте, бул китептеги версияда Ядгар хандын тукуму катары Турсун-ханды жазып коюп атат да. Турсун-хан жазып атат. Бирок Ишим-хан Турсун-ханга айтып аткан жерин минтип жазып атат да. Булардын үйүнөн бизге көп келди, бирок буларга биздикилерден буларга көп барды, бирок булардан биздикилерге Абул-Гази болгон жок деп атат да. Демек, бул версияны жокко чыгарып атат да бул тарыхчы. Бул Турсун-хан ушул эмелерге киреткенинечи, араб шахтардын үй бүлөсүнө киреткен. Эми экинчи версиясын бул Турсун Султанов берип атат. Экинчи версиясы. Биз жана айтып кетпедикпи, Турсун-хандын багы чыккан жери өтө талаштуу деп. Ооба, ачык эле айтып атат, талаш. Анан Турсун Султанов буну болсо Турсун Мухаммедти бул Жалим Султандын баласы деп атат. Ал эми Жалим Султанды бул болсо же Чыгай хандын баласы, же болбосо бир тууганы деп атат, бирок тарыхый далилдер буга бүгүнкү күндө жок. Мен макулмун. Менимче Жаныбектин бул Чыгай менен тиги кимди бир тууган кылып атат да, бул тиги Турсундун атасынчы. Менимче. Бул жерде казактын тарыхынан да мен тапкан жок. Мен эмне токтолгум келет. Ядигердин тукумунан бизге биринчи жолу конокко келип атат деп атат. Бирок Ядигердин тукумунан өзү эле Турсун Мухаммед чыгып атпайбы? Аны айткан жок. Демек, Турсун Мухаммед бунун урпагы эмес. Бул жана багып алды деген сөзчү. Ушу бекеринен эмес да. Жоксо Ядигердин өзү дос болуп жүрүп Турсун менен. Ядигердин аменикинен аванишинен чыгып атат бул. Ал эми тиги Абул-Гази Бахадур Ядигердин араб шагынан чыгып атат. Араб шагынан чыгып атат да. Бирок жанагынтип айтканы Ядигер биринчи келип атат деген мен ойлонуп койду да. Демек жана сиз айткан Турсун-хан Баянды Мухаммедтин баласы эмес. Анан бул жерден кимдин айтканы бар? Абул-Гази Бахадурдун. Турсун-хан менден 2 жаш улуу экен деп айтканы бар да. Турсун-хан. Анан мен эсептеп көрдүм. 28 жаштан алсам Турсун Мухаммед Султан деп айтылат да. 1603-жылы турулуп өткөн. Абул-Гази Бахадур 1605-жылы турулуп өтүлдү. Жана 2 жыл менден улуу экен деген сөз ушундан чыгып атат да. Демек, бул жерден Турсун-хан Баянды Мухаммедтин баласы эместей көрүнөт да. Жана сен айтып атпайсыңбы? Багып алды. Бул да божомол бар, бирок ким экенин билбейбиз да. Анан ошондуктан бул эми 3-чү версиясын бул биз бул жерде болдук эле Жакшылык Сабитов. Анын дагы версиясы бар. Ал версиясында бул Ишим-хандын жээни Жадик Султандын небереси деп айтып атат да. Бирок эми булардын бардыгы бүгүнкү күндө эми биз бүгүн мисалы Алакчын Шамей Султандын баласы экени анык. Шамей Султандын. Менин версиямды айтып атам да. Эми менин версиям бул биздин Санжырага жана ДНК илимине түп келет да. Эми бул деген багы 2 эсе мындай туура версиясы да. Менин версиям боюнча Турсун-хан биз багы Алакчындын атасы Шамей Султан, Шамей Султандын атасы
Турсун хан. Турсун хандын атасы Жалим Султан, анан нар жагы туура. белгисиз болуп калды дейм. Ар кандай Жалим версияны Султандын айтып. деле ошол такталбай атпайбы? Ал деле такталган. Казактар өздөрү айтып атпайбы, баягы так эмес депчи. Бирок мен версиям боюнча булардын Турсун хандын негизги түпкү аталары бул ошо кыргыздардан, алакчындардан болгону, жана булар сарууларга жакын болгону, анан эмне үчүн алакчындар кандайча кыргыздын санжырасында дагы алакчындардын келип чыгышы жөнүндө маалыматты бул биздин ошо тарых изилдөөчү, тарыхчы, санжыра изилдөөчү Кайнарбек Бийлибаев агай ошол өзүнүн Бердикке берен деген кыска мындай китебинде жазып кеткен да. Мен ушул версияны бүгүнкү күндө туура жана ДНК менен дагы такталды деп билем да. Ал кандай версия? Бул жерде Курманалы Саржан уулу Маакелер санжырасы деген бар экен. Мына ошол араб аривинде жазылган санжыра экен. Ошол жерде алакчын бул Долон бий менен кошо Алтайдан Чыңгыз хандын заманында келген инсан катары баяндалат да. Эми албетте бул мындай жөндөн жөн эле мындай нерселер айтылбайт да эмеде. Албетте бул Долон бий менен кошо анын Долон бийдин баягы аталаш тетиги 7-8 ата өйдө жакта туугандары келген да. Ошолор алакчындар болгон экен. Алакчын шаары деп атпайбы? Ошондо айтып атат да, алакчын деп. Ал да Алтайда да. Эми ошол жерде минтип жазып атат да, Курманалы Саржан уулунун санжырасында чоң чабуулга Чыңгыз хан даярдык көрүп жатканда Долон алакчынга кайрылып аткан эмеси да, мезгили. Атбайдан чыккан алакчын алдастайт Чыңгыз каракчың, асман жерди чабам дейт, азапка элди салам дейт. Бергени буйрук кеңеш жок, кызматын кылып нетели. Алакчын Долон биригип ала тоого кетели. Деп мына ушундай кыргыздарды караткан, Кытайдын малын санаткан. Букан оyon не болду? Иним бул чыкты го адаттан, эки колуң байлады, элүүсүн кошо айдады. Эл ичинде көп кыйнап, эрлерди шонтип жайлады деп. Түшүнүктүү. Ооба, ошондо болгон Алтайда алакчын деп айтылган. Эми ошону сен баягы түздөбөйсүңбү? Баягы иреттеп келсең деген ойда, анткени суроо болуп атпайбы? Жанагы сен туура айттың, Турсун ханды айтат. Деги эрешинде алакчындарды алып салгылашкандай. Бирок биз 1626-жылы ала том менен ала кийген баланы алакчын деп атпайбыз. Алакчын деп келсе, бул баягы уруунун атынан койгондой да баланычы. Анткени ала том менеп эмегенде бул жерде бир суроосу бар. Бир экинчи вариантындачы. Муну биз ала том кийип жүрөт. Ала эмес, муну олжого түшкөн бала дейбиз. Өзү аты ким деп жанагы Шамей султандын аялы Шамейди өлтүргөндөн кийин албады беле. Ошондо айтпай өзү аты муну аты алакчын деген сөзү бар да. Бир варианты бар да. Бул алакчын деген менин оюмча бул чоң уруунун атын баягы Саяк дегендей эле, Байыз да өз аты. Уруун калбасын Саяк дегендей эле кошуп койгон сыяктуу көрүнөт да. Анткени биз алакчынды 1626-жылы пайда кылып атсак, алакчын тети аркы өзүң айткандай Долон бийден Алтайга чейин жүрөт алакчынчы. Демек, илгертеден, Байыртадан саруулар менен алакчындар бул бир эл болгону бул жерде айтылып атат. Кубан мырза негизинен алакчын жөнүндө суроо көп болчу. Мына өзүң алакчындын тарыхында айтып өттүң, салыштырып да өттүң. Баягы жаңыча айтканда баягы ДНК-сындагы салыштырып, алакчын менен саруунун айырмасы жок экен. Азыр көргөзүп отурасың, ылайым эле. Булар баягы бирге болушсун, саруу ичинде алакчын. Жана айтып атпайбы, алакчын бул саруу деп атпайбы? Бул туура эле сөз. Алакчын уругу саруу ичинде. ДНК-сы да мына өзүң айттың, жакын болуп чыкты. Ылайым эле ынтымакта болушсун. Биздин максатыбыз санжыраны бөлүү эмес, элди бөлүп жаруу эмес да. Бул баягы уругун тегин билип алсын. Кыргыз эли өзүнүн санжырасын жакшы билсе, бул ошончолук баягы мекенине сүйүүгө, мекенин баягы коргоого кызыктар болот экен да. Мына мен канча тартып жүрөм,
Мен ушунчалык көп кишилер менен баягы тааныш болдум, дос болдум да. Анткени ушунчалык ыраазычылык көп. Мен ошончолук баягы өзүмө күч алам да. Значит, биз дагы жакшы айта албай атабыз. Элди жакшы кошо албай атабыз дегендей бир ой келет да мага. Мен эми чынын айтайын, мен күчүм жетпейт. Чынын айтайын. Анткени санжыраа үчүн оңой эмес. Ойлонуп, толгонуп, так айтыш керек. Биз жанагы жакшысын ашырып, жаманын жашырганга аракет кылып атпайбызбы? Мына санжыраанын пайдасы. Мына өзүң да кызыгып, аягында келип, мага эркинтип жыйынтык чыгарып атасың. Рахмат сага. Кубан мырза дагы эле болсо эл үчүн, жер үчүн деп иштеп эмгегиңди уланта бергин. Сага чын ден соолук каалайбыз. Ишиңде баардык иштер жакшылыктар болсун. Рахмат. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.